алсаңыздар, анан наличка төлөгөндө лоджиде турган талондан алып өтүңүздөр. Колдон келсе карточка өтүп кетебиз. Карточканы базабыз, өтөбүз. Бишкекте автобус айдоочуларына карата рейд жүрдү. Анын алкагында кондукторлор жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузган айдоочуларды текшеришти. Улуу контролер Лаззат Кыдырмышева 2 саат ичинде 4 айдоочунун кызматтык формасы жоктугун, бирөөсүндө Тулпар картасынын төлөм жүргүзүүчү аппараты орнотулбаганын аныктады. Көп биздин шаар тургундары автобустар эрте кирип кетип атат, үйүбүзгө жетпей калып атабыз деп бизге жазышат. Ошонун негизинде биз кечке чейин автобустар 10-11ге чейин акырына чейин жүрсүн деп ошону текшерип аялдамаларда туруп атабыз. Бул автобустун интервалын карайбыз, канча автобус Мой город приложение бар да, ошону карап канча автобус кирип кетип атат, канча эмне причина менен кирип атат, тоңуп калып атат, бузулуп калып атат же өздөрү каалап кирип кетип атабы, ошолорду текшерип туруп, ошого жараша анан чара көрүп атабыз айдоочуларга. Айдоочулар суукта иштеш керек, жүргүнчүлөр көчөдө калбаш керек. Борбордо автобустар көбүнчө аялдамага жетпей же андан өтүп токтошот. Бул көрүнүш жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып, аялдамадагылардын автобуска түшүп кирүүсүн кыйындатат. Бул автобустар алдыга көп жылбай токтоп алганынан артынан көп машиналар дагы келише албай пробка жаралат. Анын артынан да көп тыгынчылыктар болуп, адамдарга кыйынчылык жаратат деп ойлойм. Мен деле бир жолу көчөдөн токтотуп койчу балам десем, жок апа, токтотконго болбойт, остановкадан түшөсүз деп. Көбүнчө ошентишет водительдер. Некоторые останавливаются типа не по правилам, так вообще не положено, только чисто на остановках. Коомдук транспорт айдоочулары жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерине ылайык иш алып барышы керек. Эреже бузган учурда чара көрүлөт. Ал эми талаптагыдай иш алып барса, айдоочуларга карата сыйакы каралган. Ушултуй автобустар деген ушултуй аялдамага келгенде туура эмес токтоп атат деп ушултуй роликтер чыгып кетип атат Facebook, Instagram баракчаларга. Биз деген ошонтуй мониторинг этип, ошолтуй рейд иш чарасынын алкагында агымы көп аялдамаларга ошол жерге биздин кызматкерлерди коюп, ошолтуй Бишкек шаарынын автомобиль транспорт менен жүргүнчүлөр ташуу эрежелерине ылайык иш алып баргыла деп айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздөбүз. Мисалы бир эле айдоочу эмес, бул жерде жүргүнчүлөрдүн дагы, шаардын тургундарынын дагы маданиятын жогорулатыш керек болуп атат. Себеби дегенде алар автобуска отурганда ошо мурдагыдай эле буста жүргөндөй эле аялдамасы жок жерлерде токтот, же өтмөктө токтот, же аялдамасы жерде токтот деп көбүнчө урушкан, талашкан күндөрү болуп атат. Эрежени айдоочулар гана эмес, кээде жүргүнчүлөр да бузат. Маселен, бүгүнкү рейд учурунда окуучулардын картасын же пенсия карталарын колдонуп төлөм жүргүзгөн 10дон ашык учур катталды. Мисалы Токтогулова Даражан деп бул жагындагы фамилиясы менен айырып салдым, бул жагы да чапталып, мамасы көтөрүп жүргөн учурда кармалды. Бул мектеп окуучусунун 3-класс кызыныкы экен да. Анан бул жерде мына Абдраимова Аделя деген кыздыкы, бул мектеп окуучу кыздыкын тоже башка бирөө колдонуп жүргөн, эми айтпай эле коелу, суранышты өздөрү. Анан муну бүгүн кармалды Бакеева Нурипа Кулмурзаевна деп, муну деген апаныкы эле экен. Муну чоң эле 30 жаштагы бала колдонуп жүргөн да. Ошондой эле шаар тургундарына эскертме. Бүгүндөн баштап Ордо калаада номер 33 каттам ишке кирди. Ал темир жол бекетин Ош базары менен байланыштырган каттамды тейлейт. Сезим Сагынбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.